Айланасы асказоолор менен курчалган, жаратылышы жанга жагымдуу, табигаты коз Арстанбап жергеси жалаң гана жаңак токой менен даң калбастан, мына ошол токой ичиндеги биздин кыргыз элинин урпактары, чыкмалары, кезегиндеги эл башкарган баатырларынын сөөгү жатат деген аңыз кептерден улам дагы даң калып келет. Биз бүгүн ошол айтымдардын чындыгын билиш үчүн дал ошол Арстанбап жергесине келдик. Бүгүн биз сиздер менен биргеликте таш мазар, ошондой эле Арстанбап мазар, ошондой эле кыргыз мазар деп аталган 3 мазардын сырын билгенге келдик. Анда эмесе биз менен чогуу болуңуздар. Ал эми мына бул турган жай мечит экен. Албетте жергиликтүү тургундар өздөрүнүн демилгеси менен айтымдарга караганда ашар жолу менен куруп алышкан экен. Бирок ушул мечиттин алдында Таш мазар деген атайын жай бар экен. Ал эмне үчүн Таш мазар? Анда эмесе ошонун сырын бирге угуп көрөлү. Мынакей ошол мечитке келдик. Албетте ушул жайдын атайын кароого алган ушул жерде инсан бар экен. Мына жерде турат. Саламатсызбы? Мынакей Таш мазар дегенде эле таштын жанында туруп алыпсыз. Ушул жердин бир сырын айтып берсеңиз, эмне үчүн Таш мазар деп айтылат? Кадимден биздин ата бабалар бул жерде Таш мазар деп аташат да. Мунун себептери мына шу жерлерде Таш мазар деп аталышы биздин ошо чоң аталар, энелер жаз келгенде бир Кудайдын жолунда ис чыгарып, андан түшүм жыйна болгондон кийин дагы кайра дагы ис чыгарып жүргөн бир жер болгон да бул жерлер. Ошо кадимде бул жерде дагы мечит болгон экен. Андан эне Союзда баягы СССР деген мамлекет тиктелгенде ал мечиттерге жол берилбей, мечиттер жабылган да. Бир кезде ошондой тартип болгон, ошондой эрежелер. Ошондой болуп, кайра бул жерде бир магазин болгон. Магазин. Мына турган жай. Мен билем, бала кездеринде биз мына шу жерлерде ойночу элек. Ошол жерде магазин болгон. Кийин кайра биздин мамлекет Кыргызстанга эгемен болгондо ошол эл дагы өздөрү жыйнап, чогулуп, ачар жолу менен мечит курган. Таш мазар деп аталышы, мына шу таш, мен билгеним, мен кичинекей бала кезимден дагы мына шу таш бар эле да. Мына шу таштын үстүндө азанга 5 убакыт намазга азанчы азан айтат эле. Мына шунун үстүнө чыгып. Бул анча бийикте турган болчу мына таш. Демек чөгүп барат экен да? Кийин мына жерлер тегизделип, мына мечит салынып тегизделгенде, мына таш энди мына жер көтөрүлүп, уже таш ылдыйда калып кетти да. Бул таш астында таштар коюлуп, бийик мына көтөрүлгөн таш болчу. Демек ушу жерге чыгып алып азан айтканда бүтүндөй айылга болчу эле. Ооба. Себеби ал кезде микрофон да жок болсо керек, Микрофон болбогон. Азанды дагы мындай добушу жогон, добушу катуу чыга турган адамдар айткан да. Бул жерге чыгып азан айтканда айылдын 4 бурчуга укулган. Эми мазар деген сөздүн өзүндө ушундай түшүнүк бар. Ошол жерге адамдардын денеси жашырылат да. Демек ушул жерде кандайдыр бир адамдардын кайсы бир учурда болсо дагы денеси катылганбы, кандай? Мазар деп айтылышынын сыры эмне болот? Ушундай. Таш мазар деп аталган жер мындай кеңири бир 10 сөтүктүн өзүгө камтыйт да. Ошол сиз айткандай качан коюлгон, бир 100 жылдын тегерегинде бизге белгисиз мына шу жерлерде мына ошо адамдардын коюлган мүрзөлөрү бар. Демек адамдардын денеси бар деген божомол бар, сиздерде бар. Ушул маселе боюнча сиздер бир балким тарыхчыларга, жосом археологторго кайрылдыңыздарбы? Ушул жерде денелер болушу мүмкүн. Себеби дегенде мындай жайды ыйык жай деп коебуз. Адамдардын сөөгү жаткандан кийин ал жерди тебелебеш керек, Сиз айтып атасыз бир кезде ушундай болгон, балдар ойночу элек деп. Демек мазардын үстүн басып ойночу экенсиздер да. Жок, ал анчалык эле эмес. Ал мүрзөлөрдүн тебелебей мындай өзүн ойной турган
мында жолдор бар эле да. Ошол жерлерде чуркап ойнойт элек бала кезибизде. Мына жерде мындай айланып, бирок мына биз айткан мүрзөлөр мына жерде да, мындай. Эми ушул жерди мындай алганда кичинекей гана дөмпөк жерди көрүп турабыз азыр. Демек бул жерде бир нече эмес, балким бир эле адамдын денеси болушу мүмкүнбү? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Себеби мына жакта дагы бар, мына жакта да. Ал жерде да көрсөк болот. Бул жерде дал ушул биз турган таш мазардын өзүндө кандай божомол бар сиздерде ушу жергиликтүү элдин? Мына биздин мамлекетте археологиялык изилдөө бөлмөлөрү бар, иштеп атат. Азыр болуп дагы азыр өтө мындай акыркы технология менен, акыркы аппараттар менен иштейт. Ошону бир мамлекет деңгээлинде чакырып, бир каздырып алып барсак, агер ошол жерде кайсы кылымга таандык сүйөктөр бар, ошо өтө бир жакшы болмок да. Агер биз ойлогондой баягы 9-10 кылымга или 12 кылымга таандуу сүйөктөр табылса, бул биз үчүн, биздин эл үчүн өтө кымбат тарыхый ачылма болот. Жогоруда мен айтып өткөн дагы экинчи жай бул кыргыз мазары экен. Мына жергиликтүү калктын айтымына караганда, бул жерде ошол бир кездерде биздин кыргыз ата бабаларыбыздын урпактары, ошо кайсы бир муундун өкүлдөрү ушул жерге коюлган деген да божомолдор бар. Бирок жергиликтүү элдер кезегинде бул жерди дүкөн кылып колдонгон экен, ошондой эле мазар экендигин көпчүлүк деле жакшы биле бербейт экен. Азыр биз ушул жака баш багып, сиздер менен ошонун бир кайсы бир деңгээлде сырын угуп көрөлү. Адегенде мына турган имарат жөнүндө кыскача айтып өтүүнү туура көрүп отурам. Себеби бул жай бир кезде Арыстанбап Токой чарбасынын конторасы катары колдонуп келген экен. Ал канчалаган жылдар бою ошол Токой чарба үчүн кызмат кылыптыр. Бирок бүгүнкү күндө мына калгасы жабылып, эч ким жок, бул жерден көчүп кетиштир. Бирок жергиликтүү элдер бул жайды дагы деле ошол Арыстанбап Токой чарбасынын конторасы деп билишет экен. Ал эми мына жерде тегизделип турган жер дагы бир кезде ушундай атайын дөңсөлөр болуп, мындайча айтканда мазар болгон деп айтылат. Бирок бара-бара бул жерде мазарды тегизделип, бактарды отургузуп, мындай карагайларды отургузушуп, жергиликтүү элге, жоксом уламкы келген муунга бул жерден эч кандай мазар экендиги дагы белгисиз бойдон калып келе жатат деген дагы айтымдар бар экен. Бирок аны изилдеп жүргөн адамдар бар экен. Ушул жердин мазар болгондугун атайын бир азыркы муунга, балким кийинки муунга билдириш үчүн атайын иликтеп жүргөн бир мырза бар экен. Биз азыр ушул мырзанын тарыхый жана эстелик жайларды иликтөөчү катары өзүнүн бир эмгектерин кылып жүргөн Акылбек мырзаны дагы ушул жерден кездештирдик. Анда эмесе Акылбек мырза, мына сиздин жаныңызга келейин. Мына ушундай жерлерди өзгөчө Арыстанбап жергесиндеги ыйык жайларды, тарыхый жайларды, мазарларды иликтеп жүргөн инсан экенсиз. Ушул жердин бир тарыхына токтолуп айтып бериңизчи. Тарыхый жана маданий мурастарды изилдеп жүрүп, мен 3 жыл мурун мени дагы ушул кыргыз коомунун жетекчиси Кошалиев мырза, Таласбек мырза, көптөгөн абаларыбыз, мекендешибиз Кыргызстандын 4 бурчтан келген жаран туугандарыбыз ушул жерде илимий конференция өткүзгөндө мен ошол жерден маалымат уктум да, кыргыз мазары деп уктум. Анан мен дагы топтоп жүргөн маалыматтарыма карап эме кылсам, ал жерде ушул Орто Азиядан теги эле Орто Азиянын
чөлкөмүндө жашаган хандарды, бектерди, шейх, илимдүү адамдарды ушул жерге алып келип коюлган деп айтышты. Анан менин иликтөөм боюнча бир аз дал келген жери да болду, дал келбеген жери да болду. Анан бул мен да чыгып айттым, бул эме дедим жалпы эмелерге. Бул мазардын коюлуштун себеби бул Карахан деген мамлекет өткөн. Карахани доору болгон. Карахани доору бул ошол Европа, Грецияда дагы Арслан падышачылыгы деп жазылган грек тилинде. Ошол эмелерден изилдеп олтуруп, анан бизде Санжыра деген тарыхыбыз бар, тарыхтын пайду балы. Ошол Санжыранын пайду балы, балық ырчы жана башка көптөгөн биздин тарыхка кызыккан тарыхчыларыбыз, кечээки 19-20 жылда өткөн ата бабалар тарых кызыккандар анан жазып өткөн да, ошол жерде 9-кылымда мыйзам чыгарган деп. Арслан Карахан мамлекетинин ошол жерде башкарып аткан Арслан Карахандын балдары 9-кылымда. Атилланын атасы Мундуз бабабыздын ысымын сактап калган урпактар кадимки Арслан Карахандын урпактары. Мен айтып аткан, азыр биз жалпы ушул Кыргызстанда жашап аткан урпактар баардыгыбыз улутуна карабай урпак болуп калдык бизчи. Анан урпактарынын Тынчтыкбек Чоротдегиндин топтомдоруна караганда, мынауреки Арслан Карахандын баласы Абалхан ата дагы ушул жерлерди кайрадан мыйзамга киргизип туруп корук алынсын. Эч кандай бул эмеге сырттан келген калмактар болгон, ал убактарда деле душмандары деп болгон да, жерин жылкысын чаап элин басып алгандардан коргош үчүн ушул жерлерди азыр бир корук алынып, мусулман дүйнөсү болгонбуз, ошолордун башын бириктириш үчүн атайын корук алдырып туруп, ушул жер зыярат болуп калсын деп ошого көп көңүл бурган да. Көңүл буруп, ошол Арслан Карахандын доорунан баштап мына ушул мезгилге дери ошол бул жерлер эме мына мазар деп мына сиз эми баягы тарыхый өзгөчөлөнгөн жайларды иликтеп жүргөн адам катары айтып атасыз да. Негизи мазар дегенде бир кеңири жайды да элестетебиз, Анан кийин мындай чакан жайлар, бул чаканган адамдардын денеси, сөөгү коюлган жайларды мазар катары эсептеп атабыз да. Мына биз турган жер ушу чакан эле аянттелеп турат да. Сиз айткандай мына корук алыныш керек деп атасыз, бирок негедир корукка деле алынган түрү жок да. Демек ошондо кийинки муун бул жердин кыргыз мазары деп аталып калышын. Анан кийин ушул жерде биздин кыргыздын бир урпактарынын ушул жерде денеси жатат деген нерсени унутуп коюшкан жокпу? Ооба, эми бул унутулуп калган доор 70 жылдын ичинде унутулду. Мен сиздин сөзүңүзгө аралжы мына жооп берейин. Мына Абакан шаары бар эмеспи? Ошо Абакандын сөөгүн алып келип атканда Арсланбапка коюлат деп. Келетканда бул жакта Султан Булак деген жер бар экен, Санжыра чабабыз азыр келбей калыптыр, көп нерсени билет экен. Кошуна мамлекетке чыгып кетиптир, дагы иликтейм келип турупчу. Анан мен Султан Мазар, Султан Батыр, анан казактын батыры деп айтып калганын себебин иликтесем, Абакан атаны алып келип атканда Хан Карачанын жанында казак жергесинен өзүбүздүн бир тууган эл келип атканда, ал эми тигил эменин коруктап келген да Абакан. Анан келип атканда Султан Батыр дагы кошо келген деген бул аңыз кептер уламыш болуп айтылып калган. Анан келип аткандан кийин бул жака сөөк жыттанып кетеби? Бул Хан Карача 16-кылымда жашап өткөн. Бул жерге анан жыттанып кеткенден сөөктү тиги Өзбекстандын Аламышык деген районунун Күрүч Мазар деген мазар бар. Анан Күрүчкө ороп келетканда анан тигилер Хан Карача да эми белгилүү хан 16-кылымда. Анан тиги Султан Батырлар менен бүт ошол жерде өзүнүн молдо кожолору, шейхтер менен мындай кеңешип туруп сөөк жыттанып кетип атат. Себеби билесиздер, сөөктү жыттанган өтө жаман акыбалда мындай сөз кетет бизге, нам сөөгүн сасып келип жыттатып келип көмүп койду Арслан ата ыйык жерге деген сөз болсун деп ошол жерге коюп койгон. Анан бул жерде мен айтып аткан Караша хандын сөөгү, Акман атанын сөөгү, Алдос би деген аталарыбыз болгон, анын сөөгү, бул Кайрат мырза айтып аткандай, булардын бардыгыбыз бир эл, бир мусулман дүйнөсү. Бардыгыбыз ата тегибиздин сөөктөрү
Анан кийинкиден баштап уланып тияктан коюлуп келет атпайбы, мазар чоңдоп атпайбы. Көрдүм, мен сурадым, мырзадан сурасам, тушта эле мазар дейт. Бул жактачы, батыш жакта. Демек Арстанбап Токойунун ичинин дээрлик канча бир пайызы эле ушундай мазарга айланып калгандай да, ушундай. Ал эми Арсланбап жергесиндеги мына ушундай тарыхый ийик жайлардын бири бул Арсланбап бабанын күмбөзү. Бул күмбөздүн таржымалына да кыскача токтолуп, сиздерди тааныштыра кетели. Biz bilgenden Arslанбап tarixini bizde izilde köp yıllardan beri şunda estelik, tarihi madeni esteliklerdi, nelerden izilde жүрген Mansur Alagay iz var da bizde çayıldı. Şu tarihte köp жақсы bileydi al kişi. Lekin karşı bir gün al kişi safarmen bir жақta ketken eken, emin ben bu boyunca aytayın, bizim bu Arslанбап gümbözünü kayta rekonstrüksiya kılıp, жаңылоо boyunca men özüm Madaniyat Ministrliği Azamat Kaparovich'e proyekt tüzüp, smetası 5 milyon 200 kança ming so'mduk. Smeta tüzüp durup, anan bergenmiz de, jakında ele bir 2 ay boldu. Xudoy buyursa şu 1 yılda şu kayta rekonstruksiya bolot. Bu gümbözümüz için. Özünüz ko'rib turganday, onday jarılıp, eskiligi жетип, кичкенегina nima bo'lib qolgan. Мунун эми бул азыркы турушу деле менимче баштапкы абалында эмес болсо керек, Бул бир нече жолу ушундай реставрацияланып, оңдолуп, түзөлгөн болуш керек ушу күмбөз, Ооба, бул биринчиси. Bundan burun şu kaysı bir doğruda şu nemeler tamamından şu buzup salıngan eken de. O şu ilgari endi biz al gezde bir jaş bolsa kerek. Oşo Mansur Alagay aytып kalat da. Suretleri dele var al kişide. Olmuyor şu nemeleri menen, faktorları menen. Ana emi biz bu birincisi eken. Emi biz bunisi dagı mana özüңүздөр көрүп тургандай eskiligi жетти да эми. Эми ошо урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич ошо тарыхый маданий жайларды кайта реконструкция кылып жаңылагыла деген тапшырма менен биз дагы ошо аракеттебиз, Кудай буйрса. Урпактары ушу шайыктар деп айтылат. Демек ушул Арсланбап өрөөнүндө жашаган шайыктардын бардыгы, жергиликтүү шайыктардын бардыгы Арсланбап атадан таркагандар деген божомол бар. Божомол. Эми бул албетте аны эле ошолордон таркаганбыз деп айтып атышат. Мен да ошентип. Балким анык, балким божомол, бирок аны да тарых өзүнүн ордуна кое турган мезгил келет. Ошентип биз бүгүнкү программабыздан Арсланбап жергесиндеги 3 тарыхый, ошондой эле маданий мурас катары муундан муунга сакталып калуучу жайлар менен тааныштырып өттүк. Ал эми негизи ушул Арсланбап өрөөнүндө мындай жайлар оңдоп саналышат. Ал эми элибизде жакшы сөз бар, тарыхты билбей туруп, келечекти куруу мүмкүн эмес. Демек биз мына ушундай тарыхый мурастарыбызды азыркы муунга айтып деп турбасак, алар келечекти курууга дагы бир топ кедергисин тийгизиши мүмкүн. Биз кийинки көрсөтүүлөрүбүздө бул жагдайда да сөз кылабыз деген жакшы ниеттерибиз бар. Ал эми бүгүнкү программабыз ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.